2 жашында кичине температура болгондуктан фаптарга алып барып уколдоткон. Айын эртеси уже колдорум, буттарым отказ кылган. Басып жүрүп баспай калыптырмын. Эмне болгонун эч ким билбей калыптыр. Ата-энем эмне кыларын билбей ыйлашып, алып барбаган жери калбаптыр. Бул Мээргүл Дөлөтбаева. Ош шаарында такси айдаган жалгыз майыптыгы бар айым. Мээргүл өзүнүн иши аркылуу майыптыгына карабастан коомдо өзүнүн ордун табуу мүмкүн экендигин далилдеп келет. Мен айла жоктон келдим. Мурун такси чакырчумун да. Чакырганда таксилер келип, биз коляска жүктөйбүз деп настроением бузуп кетчү эле да. Ошо мезгилде айтат элем, мен машина алсам такси кылам. Мен машина алышым керек экен деп машина алып калдым. Анан ошо көчөдө үйрөнүп жүргөнгө чейин эле кичине бензинге чыгып турсун деп эле адамдарды алып атып, ошентип эле такси үйрөнүп алдым. Анан кийин компанияларга кошулдум такси кызматына. Баштап атканда бир тартындым, эми аял киши болуп турсам, бул такси кылган кандай болот экен, кандай көрүнүш, баягындай кичине тартынуу сезимдер болду. Кийин үйрөнүп кетет экенсиң, бирок ар бир жумуштун өзүнүн кыйынчылыгы болот экен. Оңой акча жок, оңой жумуш жок. Кыйынчылыгы бар. Токсон бештен болсоз. Рахмат. Кардарларданчы жардам бербейсиң, тинтпейсиң, мүнтпейсиң деген сөз болгон жокпу? Андайлар болот. Баягы багажга коляска жүктөй турган болуп калат, оор жүктөрдү жүктөй турган болуп калат. Эми көбүнчө аял кишилер жүрөт экен да таксидечи. Анан ошондо жүктөшүп коесуңбу кызым, же жүктөшүп койчу сиңдим деп айтып калышат. Ошондо түшүндүрүп айтам, ушундай баса албайт элем десем, жүктөгүсү келбей ушундай айтты да деп мындай жаман көргөндөрү да болот. Кетип эле клиенттер, мени мына жака эле токтотуп койчу деп чочуштурушат да. Мына жерге токтотуп коюңуз дегенде баягы сразу поворотниктен сразу тамызасын дагы, кичине бурасын да, бурсам бир ака немеси машинасы батпай калыптыр да, батпай зорго өтүптүр менин аркаманчы. Анан түшүп алып келип алып мени урушканда, дура, аял башың менен такси кылбай үйүңдө отурбайсыңбы деп. Мага ошо сөз өтө катык тийген да. Ошо күнү иштегим келбей, өзүм жумушум өзүнчө мен ушундай сөзгө татыктуу элем деп багындай капа болгон күндөрүм болгон. Каарманыбыз такси кызматы оңой эмес иш экенин, майыптыгы бар адамдар үчүн өзгөчө оор экендигин белгилейт. Чыгалуу эле аял киши экенсиң, башка жумуш жокпу? Башка жумушта иштесең болбойбу? Өзүң жакшынакай эле кыз экенсиң деп аял кишилер көп суроо берет мага. Мээргүл мындай сөздөргө маани бербегенге аракет кылат. Учурда анын негизги максаты кардарларга жылуу мамиле кылып, ошону менен киреше табуу болуп саналат. Siz Mээрим эжесизби? Ооба. Ооба. Ал жөн гана такси айдоочу болбостон, TikTok социалдык тармагында да популярдуу айым. Бул анын майыптыгына карабастан толук кандуу жашоого умтулгандыгын жана адамдар менен болгон байланыштар аркылуу коомдо позитивдүү өзгөрүүлөрдү алып келгендигин тастыктайт. Остановкадан токтоп койсоңуз, сизге Мбанктан которсом болот да? Болот.
Мээргүлдүн буту баспагандыктан бала чагы татаал жана жашоо үчүн күрөшүү менен өткөн. Бирок басып кетем деген үмүт менен жашап келген. Мен өзү жакшына эле төрөлгөнмүн. Жакшы төрөлүп, эрте басып, 2 жашымда кичине температура болгондуктан айылдагы фаптарга алып барып уколдоткон. Ошол укол сайгандан кийин айнертеси уже колдорум, буттарым отказ кылган, иштебей калган да. Мен балалыгымдын бардыгы ушул больницада эле өттү десем болот. Ушундай лечениялар менен анан ушундай жылыштар болгон да. Кичине бутум кыймылдап баштаган, кайра буттарымда мындай чувстволор пайда болгон да. Ошентип мындай өтө көп жылдар өтүп кеткен. Мээргүлдүн балалыгынын көп бөлүгү ооруканада өткөндүктөн ага ар дайым ата-энеси гана дем күч берип турган. Мындан улам ал 8-класска чейин үйүнөн окуган. Кичинекейимде кыздар менен ойноп жүргөндө баягындай айтышы ал мезгилде кичинекей долорду эле түшүнүшкөн эмес. Мен апама келип ыйлай берчүмүн да, мен ушинтип айтты деп жанагы апам мага кошулуп ыйлайт эле. Жаш мезгилинде ошентип баардык нерсени көңүлүң ала берет экенсиң да, ал мезгилде баягындай өтө назик болот экенсиң. Өзүм дагы баягы ата-энемдер баягы иш жакка чыгарбай өздөрү менен мынтип алып жүргөн үчүн баягы комго аралашышым кыйыныраак болчу да. Коляскам жок мезгилде, коляска алыш кыйын болчу ошол мезгилдерде. Анан атам машинасы да жок болчу, ал мезгилде көтөрөт эле да. Ошто больницаларда жатканда көрүп билем да. Көчөдөгү адамдар эмне бул чоң эле кызды килейтип көтөрүп алдың десе, бул кызым эрке да деп койчу да. Атам ошо сөздөр эсимде калыптыр. Апасы мугалим болгондуктан Мээргүлгө тамга тааныткан апасы болгон. Ал мектепке кеч барса да курбулардын арасында эң мыкты окуучуга айланган. Бала тоого чыгып кетчү. Ошол мезгилде мен бөлүнүп кала берчүмүн да. Же жүр, биз жардам беребиз деп деле айтышкан эмес экен да. Ошол мезгилде азыр ойлонуп көрсөмчү, мен үйдө кала берчү элем. Анан баягы алар ойноп келдик, антик, мынтик деген сөздө эле ошол мезгилде мага чындап баардыгы оор тиет эле, оор болот эле баардык нерсе. 11-классты бүткөндөн кийин апамдар айтты, окутабыз, аптекада отурсаң болот эле сатып деп ошондой ой пикирлерин билдирген. Бирок ошол мезгилде баягы больницага которуп окушабы ошондой экен. Эми сураштырдык да, мындай которуп окуйт экен ал жакта. Анан сен кыйналып каласың деп анан окубай калдым. Турмушка чыгып кеттим. Окуум бүтүп эле турмушка чыгып кеттим. Телефон аркылуу эле таанышып, баягы агент сыяктуу ошондой болот го. Түнү бекер сүйлөшө турган сим-карталар бар эле, ошолор менен сүйлөшүп. Эми жакшы эле турмуш курдук, жакшы эле жашадык, 2 балалуу болдук. Ошо кичинекей балам төрөлгөндөн кийин эми экөөбүз 2 айрым жолго түшүп калдык. Азыр ушул 10 жыл болду экөөбүздүн ажырашып кеткенибизге. Ошо 10 жылдан бери балдарымды өзүм тарбиялап, өзүм карап. Экинчи турмушуна эми ал башка турмуш тандап кеткен да. Ошондо гана бир жаман сөз айткан. Мен ойлойм, ал сөздү деле балким өзүнүн баягы турмуш ортогу үйрөткөндүр депчи. Айтыла турган болсо, ошол маалга чейин айтыш керек эле да. Анан ага үйлөнгөндөн кийин балким анын баягы аң сезимин башка жака буруп эми ошол нерсеге мажбур болду деп ойлодум да. Эми мен албаганда ким алат эле? Жүрөт элең да, өзүң окшогон алат эле да деген мындай сөздөр болду да. Ого чейин бирок айтылган эмес эле. Жалгыз бой эненин күнүмдүк турмуштун кыйынчылыктары анын эркин чыңады. Ал балдары үчүн мыкты шарттарды түзүүгө аракет кылып, алардын келечеги үчүн майыптыгына карабай, көнөтүнү түймө түйүп, анын сатып, талакпай эмгектенген. Мээргүлдүн дагы бир өзгөчөлүгү чыгармачылыкка жакындыгы. Ыр дүйнөсү анын жан шерегине айланган. Ыр аркылуу өзүнүн сезимдерин жана ойлорун жеткирүүгө аракет кылат.
таман өткөнбү депчи. Анан атам баягындай атайын караоке дистерди алып келип берчи. Үйдө ырдай берчүмүн да, өзүмдүн хоббим катарычы. Анан ушул баягы мүмкүнчүлүгү чектелген досторум аралашып калгандан кийин ушундай баягындай 7 область боюнча фестиваль болду. Ошондо гран-прини утуп кеткенмин. Гран-прини алып, ошодон кийин көбүрөөк сунуштар түшүп баштаган. Мына жака кел ырдап берчи депчи, анан концерттерге ырдап баштадык. Басып жүрүп баспай калыптырмын. Эмне болгонун эч ким билбей калыптыр. Ата-энем эмне кыларын билбей ыйлашып, алып барбаган жери калбаптыр. Эми эмне кылам, пешинеме жазылса, кайгырган менен келбейт экен ордуна. Мен альбом эмес, өзү көп нерсе чыгарып, китеп деле чыгаргым келген. Обон чыгаруу жөнүндө ойлоп турмун. Мен ойлодум мындай кайгылуу бир немелерди китеп сыяктуу кылып, мындай өзүмдүн жашоомду китеп сыяктуу кылып чыгарсамбы деп ойлонуп жүргөмүн да. Мээргүл соц тармакка ар кандай контент тартып, коомдун терс көз карашын өзгөртүүнү каалайт. Бизге окшогон мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга мындай көз карашын түз болушун, биз дагы ушундай адамдардын катарында экенибизди билгизгим келет да элдергечи. Биз деле ошо кадимки эле сиздердей болуп, мындай айырмачылыгыбыз жок болушун каалап эле ошондой нерселерди тартам да. Мээргүл бул жашоонун сыноолоруна баш ийбеген, тагдырды өз эрки менен өзгөрткөн аял. Ал ар бир кадамын ишеним жана кайраттуулук менен басып өттү.